Бактыбек байке көз 44 жыл бірге иштедик. 44 жылдын ичинде мен ушу Бактыбек байкенин бир дагы жолу бир чарпылып, бирөө менен урушуп, же бирөөнө катуу айткан күнүн билбейт экен. Мен эч качан андай болгон эмес. Экөөбүз канчалаган салтанаттарды, кечилерди, фестивалдарды, конкурстарды, анан жер-жерлерге барып, 9 кайры, кыр кесе, сайрагыбыз деген көрсөтүүлөр бар. Ошонун бардыгын экөөбүз бирге алып барып, бирге жүрчүбүз. Майрамдык кечилердин бардыгы ушу Бактыбексиз өтчү эмес. Баке өзү кесибин өтө мыкты билген, сүйгөн кесибин өзүнүн ишине бир майрамдагыдай келчү да. Кандай көңүлү чөгүп турса дагы, ооруп турса дагы, оор жоготууларга учурабат. Ошолордун бардыгын артка таштап, көрүүчүлөрүн биринчи орунга койчу. Ошол менин кайгымды көрүүчүлөр билбейт да деп ошол кадр сыртында буркурап, боздоп ыйлап алып, эфирге күлүп чайнап чыгар эле да. Мен ошол Бактыбек байкенин өтө кайратына, күчүнө, ушу энергиясына аябай баа берчүмүн да. Бактыбек байкенин ар бир үй бүлөгө мүчө болуп кириши, ар бир үй бүлөдө өзүнүн көргөзө алганы, бул Бактыбек байкенин ошо ишмердиги, Бактыбек байкенин адамгерчилиги, Бактыбек байкенин өзгөчө бир ушу ишине болгон мамилеси деп билем да. Бул ишин ошо айтып атпаймынбы, жан дилиндей, өзүнүн боорети менен тең болуп калды дечү. Анан ошол байлыкка, бийликке такыр деген кызыккан жок. Элдин сүймөнчүлүгүн арзыган Бактыбек Мамытовдун келбети, анын турган турпаты телекөрсөтүү үчүн жаралгандай эле, анын үнү радио үчүн жаралгандай эле. Бактыбек байке канчалаган майрамдык салтанаттарды, майрамдык демонстрацияларды, кече концерттерди, марафондорду алып барды. Бул киши чарчадым, чалыктым дегенди билчү эмес. Бул киши мен чарчап турам, барбайм дегенди билчү эмес. Күнү күн болобу, түнү түн болобу, коллектив кайсы жерге жиберсе ошол жерге өзүнүн адамдык абийли менен бир кишиге жаман айтпай, бир кишиге жаман кыялын көргөзбөй, жибектей созулган мүнөзү менен 47 жыл биздин мекемеге кызмат кылып берди. Бактыбек агайыбыздын ырсаттарынын арасында ааламдын, айылымдын жарчысымын, атамдын ирип кеткен камчысымын деген сабы бар. Бул эмне деген сап? Ушул сапты агайыбыз өзүнүн бейнесин тартып салган. Ушул сап ааламдын, айылдын, мүлдө кыргыздын жарчысы экендигинен хабар берет. Агам башлен журттун жадында калкагар тоодон айрылып кайышып турат эй кабырга. Тагдырдын башка салганы каяктыдан сабырга.
Kırgızdın sende asıldın kıyabıskan dibe kabırga Jadında jangan gün bolup Ağam yaşaysın Kırgız barından Бактыбек Намытовду селенияга алып келгенге менин салымым бар. Мен алып келгем. Мактан алам менчи. Ушундай сонун кадрды өзүмдүн кытырым алып келгениме сыймыктанам. Чыныгы жакшы адам кандай десе мен эч кандай жаңылбай туруп, чыныгы адамдын үлгүсү катары Бактыбекти көрсөтөт элем. Себеби Бактыбек адамгерчилиги бийик, жөнөкөй, мээнеткеч, эмгекчил, эң жакшы үй бүлөнү сактаган, эң жакшы адам деп айта алам. Аябай өкүнүчтүү Бактыбек бул дүйнөдөн кеткени. Эмне дейбиз? Жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун.